Биз апрель айынан баштап тарта баштадык. Жумушчу ата дегенде президенттин сүйгөнү болчу. Анан саясатташпасын деп сүйүү жана байлык деп койдук. Нью-Йорктон баштап тартып Стамбулда, Москвада, Алматыда, Бишкекте Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын популярдуу актер, актрисалардын катышуусунда тартып, мына Кудай буйруса 25 сентябрдан баштап Бишкектин кинотеатрында көрсөтө баштамакчыбыз. Буга чейин мен 12-жылы президент жана бомж, 13-жылы президент жана бомж 2, 14-жылы Москва сүйүүсү, андан кийин миллионердин сүйүүсү, президент жана бомж кинолорду сценарист жана продюсер катары чыгарганбыз. Ал кинолордо 1-2 күндө эле мамлекеттик уруксат алып чыгарып атканбыз. Ооба, президент бомждо деле кыйынчылык болгон бирок бул жолку да аябай оор болду. Анткени тема президенттин сүйгөнү дегенден кийин ар кандай ойлойт. Президент үй бүлөсү турса башка кыз сүйөбү дегендей бул чынында абдан резонанс жаратты. Кыргызстандын маданият министрлигинде, кино департаментинде, кыргыз тасмасында 20 күнгө чейин талкуулашты, ак үйгө чейин макулдашты. Бирок эң кубанычтуусу этегинде президентке чейин макулдашып, уруксат беришти. Президент бомж чыкканда дагы бир топ кишилер айткан, баягы ошо кезде интернеттен Казакстандын, Өзбекстандын көп адамдар көрүп, пикир жазып, мына Кыргызстанда демократия күчтүү экен, ушундай кино чыкты, бизде чыкмак эмес деп. Казакстанга чыккан турган президент бомж. Маданият министрлиги уруксат берген эмес. Себеби ал кезде Назарбаев менен Рахат Алиев күйөө баласынын ортосунда конфликт болуп аткан. Биздин кинодо ошондой окуя бар болчу. Бул жолку да болсо азыр мен сүйлөшүп атам башка өлкөлөргө, Кыргызстанга боордош өлкөлөр айтып аткан, уруксат берди десем сүйүнүчтүү. Мына силерде демократия күчтүү экен. Мындай кино бир топ өлкөлөрдө чыгууга мүмкүн эмес, чыгарышпайт деди да. Кыргызстанда бизде айттым, демократия күчтүү, ошонун далили деп. Кудай буйруса эми 23-тен баштап Кыргызстанда көрсөтүлөт. Андан кийин башка өлкөлөргө сүйлөшүп атабыз. Эл аралык интернет платформаларга, телеканалдарга сүйлөшүп атабыз. Кудай буйруса ушинтип Кыргызстанда демократия өнүккөнүнүн көрүнүшүнө сүйүнүп ушул кинону келип кинотеатрдан көрүүгө чакырабыз.